Айылдын керемети кандай сонун. Аябай сонун жерде жайгашкан айыл экен. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз Ош облусунун Алай жергесине келип отурабыз. Алай районунун Үчтөбө айыл аймагынын чоң Каракол деген айылын көз чаптырган кезибиз. Бүгүн сиздерге мына ушул айылдын бир күндүк жашоосун, тарых таржымалын чалдырып берүүгө аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда, айыл керемет. Аябай сонун жерде жайгашыптыр. Авалар эми бул чоң Каракол эмне үчүн чоң Каракол деп аталып калганда, ошонун бир тарых таржымалын айтып бербейсиздерби? Ушул жерде отурган баардыгыбыз аксакалдар отурабыз. Булар да билишет бу жердин тарыхын. Негизи Үчтөбө айыл өкмөт боюнча 3 Каракол бар. Үчтөбө айылынын борбор шайлар турган жер Кичи Каракол деп аталат. Биздики чоң Каракол, дагы бир Каракол бар, Жаман Каракол деп аталат. Бирок жаман эмес, жакшы эле. Бирок ата-бабаларыбыз ошондой коюп койгон экен. Эми Каракол деген сөз жер суу аттарынын жазылган боюнча жазылып жүрөт. Каракол деген сөз чоң суу аккан өрөөн дегенди билдирет. Bir kolot örön, çoğun su akkan örön degen düşündürет. Oşol Kiçi Karakolda dağı, bizdin Karakolubuzda dağı, berkil çoğun Kiçi Karakolda da örön çoğun su akadı. Oşon üçün Karakol dep atalıp kalgan. Uşul Karakol ayılında azыр uşu yerde turabız, bardığыбыз, mına bizdin ayılыбыз. Negizgi bizdiki ata-babalarыбыз bardıq uşul yerde yaşap gelişken. Uşu oturgandardын бардыгыбыз ата-бабалар ушул жерде жашаган. Бул жерде негизинен 3-4 уруу эл жашайбыз, ынтымакпыз. Сенин уруң мына, менин уруум мына деп бөлбөйбүз. Мына ушул жерде отурган бардыгыбыздын ата тегибиз ушул жерде туңган, ушул жерде жашаган. Мурунтадан бери Чоң Каракол деп атабыз, атап койгондон бери ушул жерде жашап атабыз. Жерибиз аябай жакшы, малга жайыттуу. Негизинен бул жерде биздин чарбачылык ата-бабаларыбыз деле мурунтадан бери ушу мал чарбасы менен тиргелик кылып келишкен. Бул жерде дагы бир атыбыз бар. Маданият деген атыбыз бар. Бул маданият деп аталып калганынын себеби баягы Союз мезгилинде Совет бийлиги орногондон кийин колхоздоштуруу, совхоздоштуруу, отурукташтыруу болгон. Ошондой ата-бабаларыбыз ар жерде жашаган чогулуп алып келип ушул жерге отурукташкандагы маданият колхоз деп уюштурган. Ana madaniyatlı bolduңар, oturuktаштыңар деп анан ошол колхоздун аты маданият болгон. Анан кийин ошол Союз мезгилинде бул жерде анча-мынча маданият деп калдык. Маданияттуу болдук, маданиятка жеттик деген мааниде. Бирок биздин ата-бабаларыбыз, аксакалдарыбыз, биздин аталарыбыз Чоң Каракол деген сөз таштаган жок. Азыркы мезгилде юридикалык документте да башкалардын бардыгында Чоң Каракол деп жазылуу. Бул Чоң Караколдон илимдүүлөр чыккан. Кадыркул Даутов ушул жерде чоңойгон, ушул жерде өскөн, ушул жерде төрөлгөн. Андан кийин химия илимдеринин доктору Жумабек Эргешбаев деген болгон. Эмгектин ардагерлери, баатырлары өткөн бул жерден. Кетмен багып, кетмен күрөк менен өткөн, Тойчуев Кыяз деген өткөн. Эшназарбай Айым деген медалы, орден алган эжелерибиз өткөн. Азыркы биздин депутатыбыз Марлем Маматалиев да ушул жерден, ушул жактан, ушул айыл өкмөттөрдөн, ага чейин деле Союз мезгилинде биздин депутаттар чыгып келген. Эми айта берсек көп. Бирок биз негизгисин айтабыз, ушул эл жер аябай жакшы. Кош келсиң Казыбек биздин Чоң Каракол айылына. Биздин куттуу айылыбызга келгениңерге чоң рахмат. Ошо айылдын жетишкендиктерин, айылдын түзүлүшүн көрүп кеткенге келгениңерге чоң ыраазычылык билдирем. Бул айылды жогору жакта Эгембердиев Мурат айтып кетти. Мен кайталабай эле коеюн кээ бир жерлерин. Бул жерде эң негизгиси Адигиненин Олжеке деген уруусу жашайт. Олжекеден 3 атанын баласы бул жерде. Ушул жердин өзүндө Шады, Шербек, Муса деген 3 атабыз жашаган. 3 атанын 2 атасы ушул жерде туруктуу жашайбыз. Муса деген атабыздын, бубабыздын балдары Көлдүк деген айылда. Илгери Көлдүк айылы Токой,
мындай канаттууларга, жаныбарларга кенең жер болгон экен, ошол жерге отурукташып калган. Ondan тышкары бул айылда мунду деген уруулардын, мундуздардын жоош деген уругу жашайт. Андан башка бир майда уруктар бар. Олар Могол деген, анан кийин Баргы деген адырак уруулар бар. Негизгиси Олжеке деген уруулар бар. Ошо Байбөчөндүн Олжеке деген Бакал Баатыр Байбөчөндөн Бакал Баатыр Олжеке деген эки атанын баласынын Олжеке дегени ушул маданият. Анан биздин дагы калган урууларыбыз Башбулак, Мады, анан мына Жошолу Гүлчө аймагында Жошолдун 1-май деп койчу эле Сайыз убагында. Азыр ошо Корулдун эң этегиндеги айылда жашайт биздин уруулардан, Олжеке уруулардан. Корулдун этегинде 1-май деп коет. Анан эң чоң уруу эки атанын баласы кылымдан кылымга чейин ушул жерде жашайт. Бир атабыздын бубабыздын балдары Көлдүк деген айылда жашайт. Казыбек, куш келипсиң биздин Чоң Каракол айылына. Биздин айыл ынтымак, бир тууган элбиз. Эми ушу аксакалдар менен ушул жерде отуруп алып көп маселе чечебиз. Тойду чечебиз, ар бир нерселер чечип, ушинтип отуруп өзүбүзчө шайрыдабыз. Ырдап да коебуз, ушу аксакалдар менен отуруп элге бата да берип коебуз. Ошон үчүн мен бир ырдап берейин. Туулган жерим ата журтум мекеним, туулган жерим жан кубатым секетим, тоолоруңдун турпагыңдын соңунан мен көрбөдүм пайдасы жок бекерин, тоолоруңдун турпагыңдын соңунан мен көрбөдүм пайдасы жок бекерин. Сүйөм сени сүйгөндүгүм сүттөн ак, сени сүйгөн тагдырыма рахмат. Өлсөм дагы сенин таттуу жытыңды, жаткым келет көкүрөккө кучактап. Өлсөм дагы сенин таттуу жытыңды, жаткым келет көкүрөккө кучактап деп биз şu aksakallar менен ырдап да коебуз. Мен Казыбек укам ушул жерге келип биздин элди тартып неметип атканыңа чоң рахмат. Силерге элибизге жакшы бата берип коеюн. Алла ушул элибиздеги жаштарга өмүр берсин. Адамдарга, карыларыбызга ыйман берсин. Жакшылыкта жүрсүн, өнүп өссүн, бактылуу, талайлуу балдардан болсун балдарыбыз. Эчтенкеден кем болбосун. Амин. Аллаху акбар. Жумага айыл жөнүндө айтып кетпейсизби? Бул жерде канча калк, канча кожолук жашайт? Өзү негизи 3 айыл өкмөтүндө 1986 кожолукта 8,5 миңге чакын калк жашайт. 6 айылдан турабыз. Ошол 6 айылдын бири мына ушул Чоң Каракөл айылы. Бул айылда 350 кожолукта 1960 калк жашайт. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай айылда жер Кудайга шүгүр, көп эл мал чарбачылыгы менен алектенишет, картошка эгишет, дан, чөп даярдашат. Негизги иштери ошол. Эми биздин айыл өкмөттө жерибиз аябай кеңири. Мына Кыргыз Республикасынын президентинин 309-токтомунун негизинде
баягы кайракы жерлерди, дыйкандарды, үйрөнчүлүк чарбаларды колдоо максатында 50 гектар жерди былтыркы жылы арендага бердик эле. Кудайга шүгүр түшүмү жакшы болду. 25 гектар жерге арпа эгилди, 15 гектар жерге будай эгилди, бир 10 гектар жерге сафлер эгилип, түшүмү жакында алынып турат. Арпа будайдын түшүмүн алдык. Бул эми эмне деген, эми бизде көп жерлер кайрак болгонуна байланыштуу 30 жылдан бери иштетилбей турган. Ошол жерди иштетип, ушу президенттин указынын негизинде элдер дан менен, чөп менен камсыз болушту. Андан сырткары мына азыр жаштарды колдоо максатында кеже жакында республикалык бюджеттен капиталдык салымдар беренесинен футболдук поле салып атабыз. Ал дагы Кудай буйрса ошо күз айларында берсек. Эми бизде көбүнчө жумуш болбогонуна байланыштуу жаштарды бир алаксытып, ошондой спорт оюндоруна тартуу, дагы бир башка бир мероприятие уюштуруп, ошондой иш-аракеттерди жүргүзүп атабыз. Абдан жакшы. Негизинен айыл жакшы жерде жайгашкан. Кудайга шүгүр жакшы. Кооз, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына арча менен курчалган тегереги, келечекте мына туристтик зонага да айландырайлы деген иш-аракеттер жүргүзүп атабыз. Кече жакында эле жер бөлүп бердик эле, туристтик база ачылуунун алдында турат. Эгерде ошо туристтик базалар ачылып, мына эл өзүнүн каймак сүттөрүн сатып, кызмат көрсөтсөк, мына элдин экономикасы дагы, турмуш шарты да жакшырып, жакшы эме түзөт. Биз өзү негизи туризмге өтө ыңгайлашканбыз да. Боз үйлөрдү, жаратылышы кооз, башка чет мамлекеттерден туристтерди кабыл алып, ушу өзүбүздүн өндүргөн сүт, каймак, ушул нерселерди сатсак деле үй бүлөлүк бюджетке чоң киреше алып келет. Ошого көп көңүл бөлөбүз деген ниетибиз бар. Кудай кааласа, муну аткарабыз деген ойдобуз. Абдан жакшы. Бир айылы көз чаптырып чайлага. Макул. Алейкум ассалам. Келин. Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Рахмат. Өзүңөр келгиле. Кандай турасыңарбы? Тусалба. Сенчи. Эмне кылып атасыз? Ошо бирке үйдөгү майда-чүйдө кызматтар бар эле. Анан ушу үйдөгү тиричилик, бирке устачылык кылып эмгектенебиз ушу. Темир уста экенсиз. Ооба, темир уста десе болот. Айылдын ишенген устасы. Ошого окшошуп кетет, Кудай кааласа. Ушу элге айылдагыларга анча-мынча кызматын кылып турабыз. Бир нерселерин алып келсе жасап беребиз. Кыргыз үйлөрдү жасайм. Анча-мынча жеңил машиналардын техникаларын оңдоп коем кеде. Ошо жеңил машиналар боюнча стартер, динам, трамблер деген нерселерин ошо так кандай машинаны болбосун жасай алам. Андан башка да эмнелер жасайсыз? Андан башка ошо элдин кызматындагы араба жасайм, печке жасайм. Сыртта турган арабаларды өзүңүз жасайсызбы? Ошолор өзүмдүн колуман чыккан нерселер. Жакшы. Колдон бардык нерсе келет экен да. Эми аракет кылабыз. Келсе керек, Кудай кааласа. Аракет кылган кишинин колунан бардык нерсе келсе керек дейм да иним. Мынаны өзүңүз жасап алган окшойсуз. Ушуну өзүм жана интернеттен карап отуруп, анан ушуну жасадым. Бул ушундай тегиздикте аралайт экен муну, мындай кесипче. Анан мынаны бурап, ар бир аркыл өлчөмгө, канча өлчөм керек боло турган болсо, мындан бошотуп, жылдырып, регулировка кылып кессе болот да. Анан кийин мынабул жанакы градусуна 90 градус аркыл градуска жылдырып неметсе болот экен. Мындайынан кессе 90 градус, 45 градус аркыл градуска карап кесип ушуну эми кымбатчылыкта өзүбүз жасап алганды жакшы көрдүк да. Муларды деле өзүңүз жасап аласыз? Ооба, буларды деле бүт эле ошол тиз кылып, ана зажим кылып, мыналарды бүт өзүм ушундай кылып жылдырып, темир кесип неметкенге. Муну дагы өзүңүз жасап алгансызбы? Муну дагы ошол өзүм эле
Özüm kolumdan жасадым. Мына обыкновенный Волга машинаның немесі, махауи деп қояды. Анан ошо интернеттен карап отуруп, буга немен отургузуп коем, тирелди. Мына кылып өзүмдүн керектүү иштеримди жасайм. Бул темир устачылык деле оңой эмес да. Албетте, оңой Таң эмес. аткандан күн батканга чейин муздак темирди кармаш керек. Ооба. Ооба. Канча жылдан бери алектенип атасың? Буга кыла жыл болуп калды. Союз мезгилине чейин Алай автобазасында иштедим. Автобуста 17 жыл иштедим. Анан Союздурап автобаза тарап кеткенден кийин бекер калдык. Анан бекер калып, анан эмне кылыш керек? Жашаш керек болду. Анан темир кармап, бага темирге жакын неме, onu жасадык, муну жасадык, ошентип келатабыз. Эми ушу наберелерге үйрөтүп атабыз. Ушуларды жаныбызга алып жүрүп, теңшерим деп коям, ушу жаным алып жүрүп, качты алып кел, балка алып кел десем, алып кел деп турушат. Анан ушулардан бирөө жарым дагы, конечно, үйрөнүп калса деп тилейм. Себеби бул устачылык менен эле чектелбей, бул деле бир жогорку билимдүү болуп, ушу наберелер чоң болуп, бир элдин керегине жараган бала болсо экен дейм. Эми ошодон эң крайний жок дегенде ушундай мен өнөрүм алып калса дагы семьясын багабы деген тилек менен, ниет менен ошентип өстүрүп келатабыз дейм. Ага, могу шаймандарыңыз мени кызыктырып атат да бул. Бүт эле сеткага кийлип койсуз го. Ана менин помещением берди азыраак да. Анан ушунан мына жерден төгөрөн албай мына сеткага ар нерселерди ийилем мынандай кылыпчы. Ошону айтып атам да, ийилип алыпсыз. Анан ушуну бардыгын эле интернеттен карап, мисалы мына немени өзүм жасаганмын. Мына тиске мындай кылып кысып, мындай кылып. Анан кийин мынага темирди коюп, курук кылып айлантып, курук неметкен станогум бул дагы өзүм колуман чыккан нерсе. Өзүңүз жасап аласыз? Өзүм жасаганмын. Андан кийинкиси мына бул. Муну дагы ушу кудулеп ушу жерге коюп, катырып аласыз. Катырып, анан кийин мындай зымдарды коюп, мындай жоон зымдар болсо, мындай кылып, ийип, төрт бурчтук ар кыл формада кандай каалаган формага келтирип, кайтып муну түздөсө дагы болот. Ушул окшогон нерселерди бүт өзүм колуман жасадык, ушу заманга карата. Тар болгонуна байланыштуу бияка ийилип калат. Ооба. Ийилип муну көбү баркын деле билбей калат, кандай не болгонун, ийилинип калганын, не болуп турганын, кызматын деле билбей калат. Анан мына болсо, жана жеңил машиналардын сидениясынын немеси мындай. Анан жана куру ремень. Анан жанагы кулундарды жайлоого, кулундарга, ноктого тагып коем. Мындай келип салат, болду. Тура берет. Буну сазгача турбайбы? Ооба. Бул басса чыгат экен. Чыгат. Желедеги кулундарга жакшы. Желедеги кулундарга аттарды аркандап койсо, ага дагы ушу наберелер барса кыйналбай чечип келе берет. Бул жагы айланпа кылып жасап койгонмун, муну айланып туруп. Чынжыр дагы неме болбойт. Чийир албайт. Муунуп калбайт, чийир алып калбайт. Ушул окшогон нерселерди жасап. Муну да өзүнчө кызмат аткарса керек. Муну кайдан таап алдың? Мен өзүм сезбей калдым сен таап алганга. Муну менен жанагы закулёвка жасайм, алюминден. Муну дагы ушул эле тиске кыпчып, мындай кылып. Анан кийин мына жерге ар бир өзүнүн бирөө жоон, бирөөнүн ичке, бирөө чоң ушундай алюминди коюп, үстүнөн уруп закулёвка кылам дагы. Бир нерселерди жасаганга ылайыктуу. Муну кайдан таап алдың? Сен деле уста окшойсуң эй. Ар бири өзүнчө кызмат алып. 5-6 жыл болуп калды, кыргыз үй жасап элдерге. Боз үй жасап, темирден, решеткадан. Кереге сыяктуу да кылып, анан жанакы кытайский темпте ошо заказдын өзүнүн айткан диаметрине карап 6 канат, 5 канат деп ошолорду жасап берем. Ошо бир жылда бир
Буйрутма канчага баалап бересиз эми? Буйрутма өзү темирин алып келип берем десе, кошо барың десе. Кошо барып, ошо материалдарын алам дагы, өзү акчасын төлөйт, мен жасаган услугам алам. Кызматым алам. Анан жок, сиз өзүңүз билесиз, өзүңүз алып келип, мында жасап бериң десе, өзүм барам, машинама жүктөп келип, өзүм жасап услугасына. Бир убактарда 20 миң, 18 миңден бир боз үйдү ошондой саттым. Себеби ал малдарда темирдин немеси арзан, наркы арзан болчу. Андан кийин азыр көтөрүлүп 40 миңге жетти. Азыр быйылкы жылдары 40 миңден жасадым. Жылда бир 5-6 боз үй жасайм ар бир сезонда. Ишиңиз илгериле берсин. Катыр бериңиз. Рахмат. Силердин да ишиңерге ийгилегиним. Ушунча узак жерден келип, өнөрдү кийинки муундарга үйрөтүп кетсеңиз. Албетте. Аларга дагы Албетте өнөрдү үйрөтүү керек. Ар бир адам өнөрдү башка бирөөгө үйрөтүп жуктуруу керек. Анан өнөрдү ошо боюнча өзүңдө бекитип алып кетүү бул деген, нар жакта чиритүүрүү деген болот да. Өзүңдө бар жакшы нерселерди бирөөлөргө тартуулоо бул адамдык сапат болсо керек деп эсептейм мен. Жакшы, байлы. Азаматсыз анда ишиңизге тоскоол болуп койдум окшойт. Жок, тоскоол болбойт. Жакшы келгениңер силерге кызмат кылып аттык эле. Рахмат. Рахмат келгениңерге. Чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Тынч болула, балып тур. Ушундай чыгып кетсеңер болот. Бул кантип түптөлүп калдыңыздар эми апалар? Максат эмне болду? Саламатсыңбы, Казбек? Бул биздин 3 айыл өкмөтүнө караштуу Чоң Каракол айылынын тургундарыбыз биз. Биз 2019 жылы ушул айылдан өзүбүз аялдар биригип Шайыр апалар тобун түзгөнбүз. Ошол 19 жылы 31 августта эгемендүүлүккө карата өзүбүздүн ушу 3 айыл өкмөтүнө барып, биз Шайыр апа экенибизди аныктап, ошол жерде өкмөткө концерт коюп келгенбиз. Андан бери эми өзүбүздүн айылда Чоң Караколдо 8 март энелер күнү ар кандай жакшы майрамдарда өзүбүздүн өнөрүбүздү көрсөтүп, апаларыбызды зериктирбей, колубуздан келген белектерибизди берип, сыйлап, концерттерибизди коюп келе жатабыз. Анан ошол эле бир эле концерт менен чектелип калбастан, кол өнөрчүлүк менен дагы алектенебиз. Айрым апаларыбыздын мындай жакшынакай кол өнөрлөрү бар. Ушулар менен да алектенип, кыздардын себин жасаганга дагы салымыбызды кошуп келе жатабыз. Ушу мына биздин Чоң Караколдогу Шайыр апалардын тобу ушулбуз. Жакшы. Анан калганын бул чеберчиликтин кайсы түрлөрү менен алектенесиздер деби? Мына бизде көбүнчө мал киндиктүү жер болгон үчүн жүндөн жасалган буюмдар менен көбүнчө алектенишет. Анан дагы сайма сайышат, мына шырда малдарды таар согушат, постек жасашат. Ошо жүндөн көбүнчө жасашат да. Анан кол өнөрчүлүктөрүн кыздарыбыз дагы өздөрү жасаган эмгектерин баяндап айтып беришет. Биз деле ушул Шайыр апалар көбүнчө шырда мал, мындай курактар менен алектенебиз. Бардыгыбыз чогуу эле кыздардын септерин жасайбыз. Азыр мына шырда мал жөнүндө айтып берсек, бул негизинен койдун жүнүнөн жүнү сабалып, тытылып, жумшак болуп, майын болгондон кийин анан кийиз жасап алабыз. Кара кийиз, ак кийиз кылыпчы. Аларды кийиздерди карасын карага, агын акка боёйбуз. Боёгондон кийин неме кызыл, жашыл ар түрдүү боёкторго боеп алабыз. Боёгондон кийин аны ушу Шайыр апалардын ичинен оймочуларыбыз дагы бар. Оюп беришет. Анан мына жээк деп коебуз. Буну ийик менен ийрип жүндөн эле жээктерин дагы боёкторго боёйбуз. Курактарды курайбыз. Бул курактын түрлөрү дагы көп. Жылдызча курак, түлпан курак, каттама курак, футбол курак деген курактардын түрлөрү көп. Биз эң негизгиси азыр курактардын пири болгон каттама куракты алып келдик.
себеби буну курактардын пири дегенибиздин себеби бул мынандай аябай майда кыркылып кесилип жасалат. Анан ушуну кайра майда кылып туташтырып тиккен дагы неме да, ошон үчүн каттама курактардын пири деп аталат. Азыр ушу Шайыр апалардын деми менен күчү менен менин кызыма сеп даярдап атабыз. Ушул энелер шырдамал, бириси шырдамалын даярдап атат, бири ала кийизин даярдап атат, саймачы эжебиз жастыктарын даярдап атат. Мен өзүм ушундай кызыма курак курап атам. Буну мен апаман үйрөндүм эле. Эми мен өзүмдүн кыздарыма, келиндериме дагы ушундай курактарды үйрөтүп келе жатам. Кыздардын себин даярдап атабыз. Ошонун арасында эң биринчи кыздарга бериле турган бул туштук айтылат. Илгертен муртатан апаларыбыз берип келген бул сайманын да көп түрү бар. Илме сайма, чынжыр сайма, толтурма сайма, бап сайманын түрү көп. Ушунун бардыгын ушул саймаларды мынандай жип түрдү мулина деп коебуз. Ушулардын жардамы менен кооздолот. Бул сайманы сайып эле жөн калбастан мына куштун сайып турабыз. Бул куш тынчтыктын символу дегендей деп айтылат ар дайым. Ошол гүлдөргө аралашып, элибизге, жерибизге тынчтык болсун, гүлдөр жайнаган заманда жашайлы деген маанини чагылдырып кетет. Мына бул кыздын сүрөтү турат. Бул кыздын саймасы ушул бир мезгилде бардык жерде үйлөрдө сайыла баштаганда мен дагы сайгам. Бул аябай маанилүү. Балага деген, кызга деген эненин мээрими ошол саймадан билинет. Анан мына 63-чү сайылган сайма чачык турат. 63-чү жылкы, 1963 жылкы мен апамдан калган. Апам сайып мага берген, мен ошолорду белек катары ушул туштук гана пакыра балдарды сактап келем. Булар табылгыс, көнөргүс өнөрлөр деп ойлойм да. Анан азыр дагы көп саймалардын түрү чыгып атат, машинкаларга тигилип атат. Биз аларды пайдаланбайбыз, только ушу колубуз менен мынтип өзүбүздүн инструменттерибиз менен сайып, тегип, кыздарга сеп камдап, немени жоготпой келе жатабыз. Өнөрдү, чеберчиликти. Бул сыртта дагы апалар бар окшойт да? Сыртта дагы биздин бул Шайыр апалардын тобунда жалаң эле ырдагандар эмес, чеберлер да көп. Сыртта азыр тер ашаткан эжебиз бар, боо соккон келинибиз бар, жүн сабаган, ушул мына шырдакты бардык нерсе жүндөн болгондугуна байланыштуу жүн боюнча сабаган эжебиз дагы бар. Биз кыргыз эли байыртан ушу тери менен териге аябай басым жасап, көпчү ушундай тери менен жашап келген кыргыз элибиз да көчмөн калк болгон. Мынаны болсо ошо терини ашатып өңдөп, мына бул тонду жасап, атка минсе дагы көчмөн калк болгон үчүн минип алса тизелерин жаап кыштын күнү. Аябай ушу күнгө чейин ушу терилер менен биздин көбүнчө эле биздин маданият айылында тери перини жакшы кармайбыз да. Анан бул мен дагы мына тери болсо алган кызым анан. Ана бул жалаң козунун немесинен жасап, буну козунун немесинен терисин баягы козулар өлүп калат го. Ошолорду ийилеп аябай. Ийилеп анан ушундай диван жапкычтарга кылып, балдардын машинасына ушундайларды жасап салып берип, булар аябай жакшы кадыр парктуу да эми биз үчүн. Анан ден соолукка да жакшы, балдарга машинасына салып берсең ондон жакшы, диванга салсаң андан жакшы. Ошон үчүн мен мына 2-3 неберемди дагы ошон үчүн эчти ушу үйрөтүп жүрөм да. Ошо биздин жасаган иштерибиз ушу балдарыма, кыздарым үйрөнүп калса, бизди да неберелерине деп мен тайнемеге үйрөткөн да. Ошон үчүн мен мына кыздарыма ушинтип үйрөтүп, өзүмдүн уус чеберлигим алып калса деген ниеттерим бар да айнанайын. Ушу өзүбүздүн үрп адатыбызды өзүбүздөн кийинкилерге өткөрүп бериш үчүн ушундай иштер менен алек болуп келебиз. Мына биздин иш кылып атканыбыз мен мына жүндү көргөзүп атам. Бул жүн, койдун жүнү. Койдун жүнүнөн илгертен эле энелерибиз, аталарыбыз пайдаланып келген энелерибиз биз жашап аткан боз үйдөн баштап алдыбызда отурган шырмалыбыз, шалчабыз, балдарыбызга, кожоюндарыбызга берген мындай таардан согуп берген пальтолору бардыгы натуральный деп ушу койдун жүнүнөн, шерсть деп ушудан жасалган. Бул жүндү биринчиден эле койду кыркып алып, аны жууп, тазалап, андан кийин ушинтип сабап, тытып,
тытып бүткөндөн кийин жүн керек болсо, кийиз керек болсо, шырмал керек болсо, же өрөк үйүзгө кыргыз үйгө кийиз болсо, ого ылайыгын кыргыз үйгө кылып, жакшыларын тытып, ийирип алып, балдарыбызга ушундай шалчаларды, шырмалдарды жасаган кийиздерди кылып, кыздарыбыздын себине берип, бешик тойлоруна берип, үй тойлоруна берип, балдарыбыздын эң жакшы жөрөлгөлөр жасап келгенибизди таба алабыз. Биз да ошолорду унутпай, ошондой жөрөлгөлөр менен бара жатабыз. Анан бул жүндү саап тутуп алгандан кийин эле ийрийбиз. Ийригенден кийин буну боёйбуз, эмгектенип. Боёгондо ар түскө боёп алып, буну кээ бир учурларда мынандай шалчаларды согобуз, боолорду согобуз, боодон курап кыргыз үйгө боо согобуз, көрктөндүрүп. Ошол жерлерге көптөгөн бешиктердин бел боолорун согобуз, ат жабууларды согобуз. Ондон да ушундай чеберчилик кылып кетатканыбызда аттын үстүнө эгеринин отурушунан бери баардык нерселерди ушул жүндөн жасап келгенге аракет кылабыз да. Бул тарды соккондо мындай бешик боолорду ham согобуз, бешик боо согом. Мына бул ушу бооз үйдүн таштамай боолору деп айтабыз. Ошо мынандай кыздарга сеп кылып да беребиз бешигинин алдына. Мына эжемин кызынын Айнуска деген кызынын бешик тоюна алып барган неме тар. Өзү Айнуска деп аталат мына тардагы. Ошо унутта калтырбаш үчүн биз ошо кийинки муундар көрүп билип жүрүш үчүн унутка калтырбай ушуну согуп улантып келатабыз. Биз шайыр апалар бир эле ушу ыр башка кор неме менен алектенбейбиз. Биз ушул жерде шайыр апалар кыздардын себине дагы ушу таарларды согуп, мындай бешик тойлорунун алдына апарабыз, септерине апарабыз, ар кандай немелерге иштетебиз. Бирибиз жибирийбиз, бирибиз боёйбуз, бирибиз күзүктөйбүз, бирибиз мындай согобуз. Ушул шайыр апалар эмгектенип ушул Чоң Каракол айылында илгерки ата бабабыздан калган салттарды унутка калтырбайлы деп ошо аракет кылып жүрөбүз. Ошентип Чоң Каракол болгон айылга сапарыбыз соңуна чыгып олтурат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, менин айылым көрсөтүүсү сиздер менен коштошот. Кийинки айылдан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Баса өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүсүнөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Аман болуңуздар.